Түштүк региондогу инженерлерди тарбиялап чыгарган Ош технологиялык университетинин окутуучулары жана студенттери тарабынан күн казаны ойлоп табылган. Мында өлкөбүз толуу аймак болуп эсептелгендиктен кээ бир аймактарда электр энергиясы жок болуп калган учурда жеңил тамактарды же болбосо сууну кайнатып алууга мүмкүнчүлүк берет. Биз толуу өлкөдө жашагандан кийин биз муну машина менен дагы аяк бияка алып жүргөнгө жеңил, жайлоолорго алып барып алып деле күн энергиясы менен биз тамактарды жасап жесек болот, чай кайнатып жесек болот. Биз муну өзүбүздүн колубуз менен дагы жасап атат балдар. Бул жерде көп эч нерсе чоң нерсенин кереги жок. Келечекте биз өзүбүз дагы ушундай жасап керектөөчүлөргө сатабыз деген үмүттөбүз. Президенттин жашыл энергия, жашыл экология боюнча жарлыктарын алгылыктуу сүрөгөн Ош технологиялык университетинин энергетика жана транспорт институту тарабынан бир катар тажрыйбалык иштер жүргөн. Алсак буга чейин 5 киловатт күн тактайчаларын жана 5 киловаттык энергия пайда кылуучу кечи ГЭС курган. Өндүрүлгөн энергия учурда окуу жайдын жарыктандыруу системаларын толук камсыздайт. Өзүңүздөр көрүп тургандай кубаттуулугу 5 киловатт болгон күн панелдерини студенттердин жардамы менен орнотконбуз. Азыркы убакта иштеп жатат. Иштеп чыккан энергия биздин өзүбүздүн факультеттин жарыктандыруу жагына колдонуп жатабыз. Микрогэсти курганбыз. Бул жерден выработка болгон иштетилип чыккан электр энергиясы тоже биздин университеттин компьютерлер турган жагына улашылган. Биз бул дагы биздин энергетикалык кризиске болгон жардам деп эсептейбиз. Биринчиден күн энергия, шамал энергия. Ушул эле окуу жайдын дагы бир улуг окутуучусу Нуржамал Алдашова студенттери менен биргеликте эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып 1 миллион 200 миң сомдук грант утуп алышкан. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой күн энергиясы экологиялык жактан таза жана жаңыланып туручу энергия булагы болуп саналат. Айыл чарба азыктарын кургатууда күн радиациясы жана абанын табигый конвекциясын колдонобуз. Бул ыкмада азык-түлүктөрдү кургатуу процесси оптимизациялоого жана энергия сарптоосун кыскартууга мүмкүнчүлүгүн берет. Ошондой эле кургатылган азыктар узак мөөнөттө сакталып, бузулбашына жол берилбейт. Өзүн өзү кайра толуктоочу энергия булактарын өздөштүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыты болуп келет. Мунун арты менен ири долбоорлор колго алынып, таза жана коопсуз энергия алуу үчүн бир катар станциялар курулууда. Асылбек Тагайбек уулу, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.